Урматтуу депутаттар, кыргыз чиновниги үчүн эң чоң жаза бул отставка. Биз ушуну түшүнүп калдык. Эмне үчүн ал буга чейин жасаган иштерине, мыйзамсыз иш койгонуна, могул жерде отурганда мына УКМКнын мурдагы төрагасы, генералдык прокурор адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тим эле титиреңдеп. Эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? Мындай болбош керек. Алар буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ошонун баарын азыр жооп берсин. Мына президенттик аппарат башчысы турат, коопсуздук кеңешинин төрагасы турат. Ушул жакында кызматтан алынган адамдарды биз келечекте башка жаңы келген УКМКнын башчысы, жаңы келген башкы прокурор саясий заказдарды аткарбаш үчүн, алар адилеттүү иштеш үчүн, калыс иштеш үчүн, эл үчүн иштеш үчүн алардын жоопкерчилигин алып башкаларга сабак боло турган кылышыбыз керек. Мына ошондо Кыргызстандын келечегинде мындай окуялар кайталанбайт. Ана жөн эле жазага алып эле отставкага кетирип койгош менен чектелип калган бул болбойт. Рахмат.